Саламатсызбы, урматтуу көрөрмандар. Мен бүгүн сиздерге Amazon жөнүндө бир аз айтып берейин деп жатам. Amazon'da негизи иштеш оңой эле. 3 түр бизнес кылса болот Amazon'да. Негизи дропшиппинг деп коет. Дропшиппинг бул посредник болуп саналат. Ортодо бир сайттан бир сайтка алып сатмай болот да. Мисалы eBay деген сайттан алып Amazon'га сатсак болот. eBay'дан арзаныраак табабыз, Amazon'дан үстүнө $3-4 кошо коюп сата беребиз. Бул дропшиппинг болуп саналат. Экинчиси онлайн арбитраж деген бар. Онлайн арбитраж болсо ошо дропшиппингде эле бир үстүнкү катмары, то есть мындай онлайн арбитражда бир аз жеңилирээк да, дропшиппингге караганда, анткени рисктер аз болот аякта. Ошо онлайн арбитраж менен деле баштаса болот. Анан үчүнчүсү болсо бул private label деп коебуз. Private label бул өзүңдүн брендиңдин астында өзүңдүн товарларыңды сатуу дегенди билдирет. Дропшиппингди $100-200 менен акырындап баштап көрсө болот. Анткени дропшиппинг кантип иштейт? Мисалы, ал eBay'ден бир арзаныраак товар таап Amazon'га коет да, анан Amazon'дан бирөө сатып алгандан кийин бул eBay'ден сатып алып туруп тияка жөнөтөт. Ошон үчүн дропшиппинг менен баштаса бир $200-300 менен баштаса болот. Онлайн арбитраж болсо бир аз бир $1000 тегереги керек болуп калат. Эгер private label болсо товарына жараша да, кандай товар сатат, чоң, кичинекей, кымбат, арзан, ошого жараша ал да $1000 өйдө болот да. Өзү деле баштаса болот. Анткени азыр интернетте маалымат көп да, кантип башташ керек экенин. YouTube'да деле көрсө болот, тияктан деле көрсө болот. Маалыматтар Facebook'та да көп болот. Ар кандай Amazon группалар бар, Facebook'та ошол жактарга кирип, ошолорду бир сери изилдеп көрүп, өзү деле баштаса болот. Курстардын баарын эле ишинип жүрбөш керек. Жакшылар тең бар, жамандар да бар да арасында. Мындай жамандар дегеним алар мындай жөн эле поверхностный информацияны берип коет да, бөлө мындай толком жакшы эчтекени бере албайт. Мындай жакшы курстар бар, алар мындай полностью мындай терең маалымат берет да. Андан тышкары ал курстар еще мындай поддержка берип турат да, жардам берипчи постоянно. Билсе абдан жакшы болот. Анткени биякта бит англисче да, азырынча орус тилине которула элек да, Amazon'ун, бирок кийинчерээк которулушу мүмкүн. Англисче билсе жакшы болот, бирок билбесе деле, мындай орточо билсе деле баштай берсе болот. Анткени азыр интернетте мындай Google котормочулар бар го, ошол жакка коюп туруп эле которуп алып, же ошол эле страницаны бет Amazon'ун эмесин страницасын которуп туруп эле баштап иштей берсе болот. Ал оңой эле да, мындай өтө деле абдан совершенстве деле билбесе болот. Бир аз билсе өзүнө жакшы болот да, анткени Amazon'да түзмө-түз клиент менен кантип иштейт да, түзмө-түз иштебейт да. Клиент сатып алат, анан клиенттен эгер суроо келсе, ошого жооп бериш керек болот да. Ошондо гана тил керек болбосо, бирок Google переводчик аркылуу деле которуп койсо болот. Amazon'da саттардын астында ошол товарды изилдеп чыгыш керек, кандай конкуренция бар, канча адам айына ошол товарды издейт, конкуренттерим кандай оборот менен иштейт, канча анан отзывдары бар, ушундай көп эмелер бар да, пункттар. Ошол пункттардын баарын бир сере өткөрүп чыгыш керек да, Amazon'дочу карап. Анан ошол пунктторго келсе ошол товар, ошондо гана башташ керек. Анткени мисалы конкурентный ниша бар да, аяктачы конкурентный ниша деп коет, аякка кирип алса, биринчи бетке чыгыш абдан кыйын болуп калат. Amazon'да 70% биринчи бет сатат да. Анан 20% экинчи бет сатат, анан 10% үчүнчү, төртүнчү, бешинчи эч ким барбайт. Google'да эле да, мисалы бирөө информация истегенде биринчи страницаны карайсыз, экинчи бетти карайсыз, болду да. Үчүнчү, төртүнчү, 10-чу страница 10 кишинен бирөө экөө эле барбаса, 8-өө точно биринчи страница менен токтойт да. Amazon'да эле ошол товар издеп аткан клиент кирет, биринчи страницаны карайт, экинчини карайт, болду, ошол менен сатып алат. Ошон үчүн конкурентный нишада ошол биринчи, экинчи страницага чыгыш кыйын болуп калат товар мененчи. Ошон үчүн ошого аябай көңүл буруш керек да. Анан айына канча киши иштейт бул товарды. Мисалы Amazon'да ключевой сөз деп коет, ошо менен издешет да. Мисалы бирөө телефон сатып атса, iPhone деп коелу. Киргизет, iPhone деген сөз бул аябай высокочастотный сөз болуп саналат. Айына бир нече миллион киши издейт. Ошол сөз менен биринчи страницага чыгыш абдан кыйын болуп калат. Анткени бул конкурентный. Ошон үчүн ушундай ключевой сөздөр менен караш керек. Айына канча адам бул товарды издейт. Мисалы 100 миңден көп запрос болсо, анда бул жакшы эле товар экен, спрос бар экен деп ойлойсуз. А керекти товарлар болот, айына 3-4 миң эле запрос бар да. Значит, бул товар өтө жакшы сатылбайт деген сөз.
алып барат, күнүнө бирден может сатышы мүмкүн. Бул аябай мындай выгодный болбой калат да. Ошон үчүн караш керек, мындай хотя бы бир 100 миңден көп запрос болсо айына бул товарга, ошондо бул товар менен иштесе болот. Бул биринчи эле пункт. Экинчи пункту бар, ошол жана конкуренттер обороту канча. Мисалы обороттору конкуренттердики $10,000 өйдө болсо, анда ошол жакшы деген сөз да, товар 10-15 миңден өйдө болсо. Мисалы топовый конкурент болот, эң көп саткан, анын обороту $1-2 миң болсо, значит ал деле көп сатпайт деген сөз. Биз деле ошол эле товарды алып калсак, биз деле көп сата албайбыз да. Кээинки товарлар бар, күнүнө 100 штук сатат да конкурентчи. Оборотун карасаңыз 30-40 миң. Значит жакшы эле сатат экен. Биз да значит биринчи страницага чыксак, ошондой эле сата алабыз деген болжол менен алып барып эмесе болот. Бирок Amazon'да ошол алып барган астына ошонун баарын жакшылап изилдеп чыгып, бир сыйра санап да чыгыш керек. Коркпой баштасаңар болот. Баштаган астында аябай товарды жакшылап изилдегиле. Amazon'дун эрежелерин аябай жакшылап изилдеп чыккыла. Анан кийин баштасаңар жакшы болот го дейм да. Анткени туура эмес товар киргизип алсаңар, өтпөй калуу ыктымалдыгы чоң болуп калат.